Жоқ, мен иштебейм, мен неге иштейм? Компания келип конфискацияга алып коет, а сизди өчүрүп салат. Буга шанс өтө аз, бул сиздин экзамениңиз, бул чөнтөгүңүз. Анда сиз Coca-Cola жана башка фирмаларда сиз иштейт экенсиз, анда мандраж болуп адамдар пешеходдун жанында турса, дубалга, мышыгыңызга, итиңизге же ошол берилген маалыматтын 10-20% гана алат экен да бир жолу укканда. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен негизги көпчүлүк жаңылар же болбосо буга чейин иштеп кетип мен иштедим, канча аракет кылдым, ийгиликке жетпедим дегендердин негизги каталары жана алардын аксап калган моменттерин көрсөтүп кетсек. Көпчүлүк жасаган каталары. Демек, көпчүлүк кээ бирлерди угуп калабыз, мисалы үчүн бизнеске чакырсаң, мен иштеп көргөм, мен колуман келбейт экен, мен жасабадым, канча аракет кылдым, бул болбогур бизнес экен, ийгиликке жете албайт экенсиң, жасабай эле кой, же мен жасабай эле коеюнчу болбойт экен дегендерге кантип жооп беришти дагы сиздер билип каласыздар жана ошондой сөздөргө жоопту көрүп алыңыздар, эгерде сиз ошентип айтып аткан болсоңуз. Көпчүлүк жаңылар же болбосо иштеп аткандар ушул көпчүлүк биз айтып аткан азыркы баскычтарда аксап ошол жерде токтоп калышат. Кийинки баскычка өтпөй. Бул кандай? Мисалы үчүн, жаңы эле келген адамдар, көпчүлүк адамдар бул бизнес боюнча алгачкы маалыматтарын алып атканда, эми билесиздер, жаңы нерсе бул дайым бул бейтаныш нерсе бизде дайым түшүнбөстүктү жаратат да. Мисалы үчүн бир жолу маалымат алганда биз жакшы түшүнбөй калабыз. Айталы, биз азыр эч буга чейин иштебеген кайсы бир каалаган гана бир темага баралы, башында аябай башыбыз айланат, көп нерсе биз үчүн түшүнүксүз болот. Жана биз статистика боюнча өзү психологдор изилсе, жаңы маалымат алып атканда, жаңы бир тармакта бир маалымат алып атканда, ал тармактан алыс жүргөн адам ошол берилген маалыматтын 10-20% гана алат экен да бир жолу укканда. Ал эми экинчи, үчүнчү жолу укканда ал уже 30-40-50% ала баштайт. Анан үчүнчү, төртүнчү жолу укканда ал көбүрөөк маалыматты түшүнүп кабыл ала баштайт экен да. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, кино көргөндө да, мисалы үчүн кинодо биринчисинде мындай үстүртөн түшүнөбүз. Экинчи жолу көргөнүбүздө биз кээ бир ичиндеги жаткан негизги сырдуу бир ой пикирлерди түшүнө баштайбыз. Автордун сценарийсин же болбосо режиссердун жеткирейин деген оюн экинчи жолу көргөндө түшүнө баштайбыз да. Эгерде биз кино көрүү боюнча же сценарий боюнча эксперт болбосок, ошондой кабыл алабыз. Ал эми үчүнчү жолу көрсөңүз, сиз уже алардын жасаган каталары жана ляп деп коет го, адашкан жерлеринде көрө баштайсыздар. Же экинчи жолдон баштап көрө баштайсыз. Могу жерде адашып калыптыр, могу жерде бул көрүнүп калыптыр, могу жерде кийими башкача болуп калыптыр, же болбосо арты башкача болуп калыптыр, окшобой калыптыр деген ляптарды байкай баштайсыз. Ушул сыяктуу биздин бизнеске да сиз жаңы келгенде презентация, бул иш боюнча түшүндүрмө, маалымат берген видеону көргөн болсоңуз, эч убакта ошол бир көргөн бойдон көрбөй койбоңуз. Көбүнчө жаңылар жада калса бизнесте эмес, бизнести кантип жасашты эмес, бизнестин негизги идеясын түшүнбөй калгандар көп болот. Мисалы үчүн мен жаңылар менен көп иштейм, маалымат берем, маалымат бергенден кийин мен видеодо айткам, бул бизнесте сатып иштештин сөзсүз кереги жок. Ал кааласаңыз иштесеңиз болот, кааласаңыз биз айтайын идея бул башка десек дагы, ошондо сатыш керек экен да, товарды силердин товарыңарды алып сатыш керек экен дейт. Анан мен таң калам, видеонун кайсы жеринде ошентип айтыпмын, ушинтип сатышың керек деген жери бар бекен десең, анан таң калып калат. Антпедим го мен, каяктан ойлоп таппагылачы, мен антип айткан жокмун го, эмнеге ойлоп таапатасыңар десе, анан өзүнө келет да. Алгачкы жолу адам баласы ушундай түзүлгөн, ал адамдар тупой болгон үчүн эмес, ал адамдар ушунчалык жакшы көңүл коюп көрбөгөн эмес, жаңы маалымат ушундай кабыл алынат да. Өзгөчө көп маалымат болгондо адам жакшы түшүнө бербейт. Ошон үчүн мүмкүн болсо, эгерде 5 мүнөттүк, 3 мүнөттүк видео болбосо, жарым саат, 1 сааттык маалымат болсо, презентация ошондой болот. Эми толугу менен ишти түшүндүрүп бер мага, ар бир 2-2-сине чейин түшүндүрүп бер десе, анда ал жарым саат, 40 мүнөт, 1 саат болуп кетет. Ошол видеону көргөндө дагы ал адамдар чала түшүнүп калат да. Ошо бир жолу көргөн бойдон, болду түшүндүм, мен билем дейт да. Чынында видеодо айтылбаган нерселер жасай баштайт да презентацияда. Ошон үчүн жада калса, сиз эгерде жаңы келген болсоңуз, же болбосо буга чейин иштеген болсоңуз, көпчүлүгүнүн катасы жада калса негизги идеяны жакшы түшүнгөн эмес болот. Өзүнүн башындагы мурун бул бизнес боюнча мындай тааныштыгы бар, чала бучук тааныштыгы бар, билет, анан ошол нерсесин бияка келип жабыштырып коет. Бул бизнесте да ошону керек деп, идеяны түшүнүшпөйт да. Негизги идея эмне бул бизнесте? Негизги кандай жол менен байып атышат адамдар? Эмне ишибизге төлөйт? Ошону жакшы түшүнбөй калат да. Ошол жерде мен иштеп көргөм дейт. Анан кээ бир адамдар билесиздер эми, иштеп көргөндө кантип иштедиң, эмне кылдың десе, сабактарына катыштым. Жакшы. Анан дагы кантип иштедиң десек, бүттү, ошойдон бүткөн болот да. Кээ бир болсо иштеп көрдүм дейт. Жакшы. Эмне кылып кантип иштедиң десе, өзүм үчүн товар алган болот. Анан биз айтабыз, өзүңүз үчүн товар алган болсоңуз, анда
сиз кантип иштедиңиз? Бул ишке тиешеси жокпу десең түшүнбөйт. Кандай мен өзүм үчүн товар алдым да, акча чыккан жок мага дейт кээ бирлер. Же болбосо өзүм үчүн товар алдым, бирок колуман келбеди. Дейт да, мисалы үчүн анда сиз Coca-Cola, сиз анда Максим Шоро, же болбосо айталы бир Рошен жана башка фирмаларда сиз иштейт экенсиз анда десе. Жок, мен аларда иштейм дейт. Анда сиз машинаңызды айдайсызбы ооба? Сиз анда Газпром, Петролиум, ушул сыяктуу нефть компанияларда иштейт экенсиз. Жок, мен иштебейм, мен эмнеге иштейм? Сиз алардын продукциясын алып атасыз го, постоянно ичип атасыз коланы, заправка кылып атасыз. Значит, иштеп атасыз десе. Десе андан кээ бирлер күлүп түшүнөт. Жа, түшүндүм. Жок, андай иштеген жокмун, мен өзүм үчүн алдым. Анда эмнеге иштедим деп айтасыз. Ушул сыяктуу мына көрдүңүздөр, түшүнбөстүктөр көп болот да. Ошон үчүн негизги идеяны түшүнбөй калып кетишет дагы, мен иштедим дейт. Эмне кылабыз? Алда мен сүйлөшөбүз, түшүндүрөбүз, Эгерде сизге жаңылар катталган болсо, албетте идеяны жеткирген түшүндүрүп айтабыз. Мүмкүн болсо бул видеону да жөнөтүп койсоңуздар болот. Жана бул сөздөрдү кээ бирлерге кыскача голосовойдо жөнөтсөңүз болот. Демек, көпчүлүк адамдар, жангелгендер негизги бизнестин идеясын түшүнбөй эле мен иштедим, мен сабактарга катыштым дейт. Эмнеге түшүнүшпөйт? Аны кайталап көрүш керек. Бул жаңы маалымат болгондуктан мүмкүн болсо 2-3 жолу кайталап көрүш керек. Мен азырга чейин башка менин коллегалардын презентациялары болсо иш кылганча коюп бугам. Эмнеге? Эмнеге дегенде кээ бир нерселерди бизге эстетип турат биринчиден. Экинчиден кимдир бирөө башкача подача кылат, кимдир бирөө башкача айтып берет, ошол эле нерсени. Кимдир бирөө дагы менен да жакшыраак түшүнсө, мен аны угуп дагы тажрыйба алам, андан үйрөнөм. Көрдүңүздөр. Жада калса биз бул бизнесте чоң акча таап атсак да кайталап көрүп атабыз. Ошон үчүн сабактарды же презентацияны бул бизнес жөнүндө айтып берүү боюнча эфирлерди, видеолорду кайталап көрүп койсоңуз эч зыян тийбейт, дагы да жакшыраак түшүнөсүз. Идеяны жакшы түшүнбөсөңүз, анда сиз башка жакка кыймылдап кетип аткан болосуз. Идеяны жакшы түшүнбөгөндөр кээ бирлер мени дүкөнгө апарып, мына ушул дүкөнгө апарып койсом болобу дешет. Жок, антип чоң соода жасай албайбыз, биз көрө элекпиз. Дүкөндөргө коюп, миллион соода алгандар. Жок, дүкөндөр жакшы өтпөйт. Биринчиден, экинчиден тыйбы салынат. Дүкөндөргө койгонго болбойт. Компания келип конфискация алып коет, а сизди өчүрүп салат. Ошон үчүн дүкөнгө койгонго болбойт. Бирок, эмне биз видеодо айтпасак да, өзүнөн өзү ойлоп табат. Неге? Бул бизнестин идеясын дагы деле түшүнө элек ал адам. Ошон үчүн мүмкүн болсо презентацияны 2 күн 3 күн өткөндөн кайра кайталап көрүп койсо туура болот. Бул биринчи баскыч. Кээ бирлер ушул баскычта аксап, ушул баскычта мен иштедим, мен иштеп көрдүм деген бойдон кетишет, жок болуп кетишет. Идеяны түшүнүшпөйт, көрдүңүздөр. Анан ал болбойт дегенди укпайт дагы, андай эмес, бул бизнес башкача деп айтканды укпайт дагы, өзүм билдим кылат дагы, анан кийин туура эмес жолго чыгып алат дагы. Ал жакта соода болбойт деп атабыз, бул антип өтпөйт, бул башкача жол менен кеткен. Бул башкача жол менен иштейт десек, анан түшүнбөйт ошону. Анан ошол ойдо мен иштеп көрдүм деген атка конот. Кийинки баскыч бул бизнес боюнча, бул бизнесте өзүнчө кесип, буга кесип катары караш керек. Мисалы үчүн, кандай гана кесипке барбай эле, сөзсүз түрдө бир курска барып үйрөнөбүз туурабы? Жада калса, мына поварлыкка адамдар курска барып окуйт. Эмесе тамак жасап эле жүрөбүз барабыз. Бирок повар болуш үчүн баары бир курска барыш керек, Ошондо жакшыраак жасайбыз, элге жагымдуу. Себеби ал поварлар жөн курс кылып аткан жок ал, Такыр эле тамак жасай албайт деген адамдарга эмес ал. Тамак жасап жүргөндөргө, бирок элге жасаш бул башка, Кулинария мисалы үчүн дегенде бул сөзсүз түрдө күнүмдүк биз үйдө жасап аткан тамак аш эмес да, туурабы? Башкача тамак аштар болушу мүмкүн. Анан бул торт жана башкалар болушу мүмкүн, кулинардык деген ошондой. Ошон үчүн бул жерде биз эмне барабыз курска. Бир гана уборщик болсоңуз, же үтүкчү болсоңуз, балким бир күндө үйрөнүп алыптырсыз. Бирок башка көпчүлүк кесипте өзгөчө акча жакшы болгон кесипке биз серьезно мамиле кылып, анын сабактарына катышыбыз керек. Эми элестетиңиз, кулинардык курска бардык, бир күн бардык, 2 күн бардык, анан барбай койдук. Өзү 100 сабак бар эле. 100дүн бирөөсүнө экөөсүнө бардык, калган 99, 98, 97 сабагына барбадык. Кулинар болуп чыга алабызбы? Жок. Кимдир бирөө ушул тепкичте аксайт. Мен иштеп көрдүм, болбоду, ийгиликке жетпедим дейт. Аха, жакшы. Кантип иштедиң? Кантип не кылдың? Сабактарына катыштыңбы деп сурасак, көбүнчө сураштырып келсек, катышкан эмес болот. Сабактарына катыштым дейт кээ бирлер болсо. Аха, кандай, эмне тема десе, продукциялар боюнча. Түшүнүктүү, жакшы. Бизнес кылыш боюнчачы жок, көргөн эмес болот. Же болбосо максат коюш боюнча катыштым. Эң сонун, жакшы. Структура куруш боюнча катыштыңбы? Жок. Рекрутинг боюнча катыштыңбы? Жок. Эмне темаларда катыштың десе, кээ бирлер айтат, мен ушул бизнести түшүндүрүп берет го, ошол сабагына катыштым. Ал сабак эмес, ал презентация ал. Презентация башка, сабак башка. Сабакта ишти үйрөтөт, презентацияда ишти түшүндүрөт. Муну кылабыз, муну кылабыз, муну кылабыз. Ушун жасасак, ушунча акча түшөт деп түшүндүрмө берет, Киришүү деп койсок болот аны. Идеяны түшүндүрүү. Бул эмне да, повар эмне, ал кантип акча табат? Повар болуш үчүн сен мындай кыласың, андай кыласың, андай кыласың. Бул презентация. Ал эми поварлык курс, бул уже сабак. Ошол курска келбеген болот. Анан кийин мен иштедим, ийгиликке жетпедим дейт. Сабактарын анан териштирип келсең, чындап эле мен сабактарды көргөн эмесмин деп айтышат кээ бирлер. Ушул жолдон аксап калышат. Ушул баскычтан экинчи баскыч бул сабактарга катышуу. Эми сабактарга катышуу дегенде, мына кулинардык курста 100 сабак болсо, ошол 100 сабактын 5-өөнө барса, же 15-ине барса, же 10-уна барса, ал кулинар болуп чыга алабы?
Буга шанс өтө аз. Бул кулинар болуп чыга алат деп айта албайбыз. Көпчүлүк учурда жок. Нарагынан туа сай эме кулинарлардын поварлардын үй бүлөсүндө жүрсө, шыгы болсо гана болуп калышы мүмкүн. Вероятность аз да, ал тобокел, бешене ал болуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда боло бербейт. 100 сабактын жоктарында бир 70-80-90 барса, ал кулинар болуп чыга алат деп айта алабыз. Эгерде кулинардык сабактын 100 сабактын 5-10 барса, чыга алып, андан чыкпайт деп айта алабыз. Ушул сыяктуу бул жерде дагы мисалы үчүн мен азыркы учурда кыргыз тилинде эле бир 500дөн ашык бул бизнес боюнча сабактардын видеолорум бар. Бул боюнча өзүбүздүн, эгерде сиз Blender командасында болсоңуз, өзүбүздүн жабык сайтыбызда көптөгөн сабактар бар. Ошондой эле группалар да бар. Сиздин кураторуңуз, директоруңуз, лидериңиз өтүп аткан голосовой аркылуу, видео аркылуу сабактар бар. Жана ачык менин каналымда YouTube'да ал бардык сабактар ал жакта жок, албетте бир 20-30% бар. 70-80 же 60% сайттын ичинде жабык сабактардын арасында. Ошон үчүн бул жерде аны да көрүшүңүз керек болот. Аны акырындык менен группалардагы сабактарга катышып жүрүп, анан сайттын логин паролун алып, ал жактан көрө баштайсыз. Ал жерде жаңылар үчүн бир деп туруп раздел кетет, бир өз тартиби менен сабактар кеткен. Кудай буйрса Телеграмда да жакында иштеп калат, уже аз калды, аз видеолор тартып атабыз. А Телеграмдан дагы уже сизге өз тартиби менен келе баштайт. Ошол сыяктуу сабактарды баарын көргөнгө аракет кылыш керек. Ошондо сиз бул ишти эмне кылып жасаш керек билип каласыз. Бирок билген бул жасаган эмес, бул эки башка нерсе. Кимдир бирөө ошол сабактарга катышам дейт. Катыштым дейт. Эң жакшы, эң сонун азаматсыз. Андан кийин машыктыңызбы десек, көбүнчө жок. Кийинки үчүнчү баскыч бул машыгуу. Сабактарды жөн гана көрүп коюу эмес. Көргөндө мүмкүн болсо жөн эле көрүп койбой, блокнот ачып жазышыңыз керек. Экинчи баскыч боюнча жазышыңыз керек аны. Сиз курска барганда, кулинардык курска барганда, кандай бир курска барганда сиз жазасыз турабы? Эртең сиз экзамен тапшырганда сиз жооп бере алышыңыз керек. Ошол сыяктуу берди дагы сиздин экзамениңиз бул биз экзамен албайбыз. Сиздин экзамениңиз бул сиз менен жолугушуудагы адамдар. Сиздин командаңызга, структураңызга келген адамдар бул экзамен. Ошолор менен иштеп кете алсаңыз, иштеп кете алдыңыз, акча түшөт, иштеп кете албасаңыз акча жок. Сиздин экзамениңиз бул чөнтөгүңүз. Көрдүңүз, бул эң жаман экзамен. Ушул экзаменди өтпөй жыгылып калышат. Себеби курстарда мындай жөн эле угуп коюшат, сабактарды угуп коюшат, конспект кылбайт, жазбайт, анын үстүнөн иштебейт, машыкпайт. Мүмкүн болсо сиздер сабактарды көрүп атканда жөн эле өзүңөр үчүн билип коюун эмес, эртең келечекте мен бирөөгө айтып бере алчу болоюн, ошондой деңгээлде түшүнүп алайын, ошондой деңгээлде билип алайын деп көрүшүңүз керек. Ошондой көргөнүңүздө сиз ошо 10%, 15% эмес, сиз 30, 40, 50% жакшы кабыл аласыз маалыматты. 50% маалыматтын 50%ын сиз өздөштүрө аласыз. Жана өзүңүз байкайсыз, ошентип конспект жазып, анан өзгөчө сиз сабакты көргөндө мүмкүн болсо дубалга, мышыгыңызга, итиңизге, же досуңузга, же таанышыңызга, же жолдошуңузга, же жубайыңызга сиз айтып берсеңиз, андан бетер эсиңизде жакшы калат. Ошон үчүн мүмкүн болсо сабактарды көргөндөн кийин, же болбосо сиздин кураторуңуз, директоруңуздун группасына мен сабак өтсөм болобу деп жазылыңыз. Эгерде сиз чындап бул бизнестин жардамы менен эртеңки күндө турмушуңузду жакшы жакка өзгөрткүңүз келсе, буга серьезный мамиле кылыңыз. Буга кесип катары мамиле кылыңыз. Бул кесиптин жардамы менен сиз эртең 100 000 дагы, 200 000 дагы, 300 000 дагы таба аласыз. Эгерде сиз серьезный карап муну үйрөнсөңүз, бул иштин профессионалы болуп алсаңыз, буга чейин балким көргөндүрсүз, эмнеге акча жок, профессионал же хоббичи деген, же профессионал же дилетант деген видео бар, аны көрүп кетсеңиз болот. Ошол профессионал катары мамиле кылыңыз, кесип катары мамиле кылыңыз. Көпчүлүк профессионал катары мамиле кылбайт. Ошон үчүн мен иштеп көрдүм, элекке жетпедим да, аны эртең бизге шылтайт. Чынында өзүнүн мамилеси начар бул бизнеске. Анан ошондой мамиле менен сиз өздөштүрсөңүз жакшы түшүнөсүз. Үчүнчү баскыч бул сабактарды жөн эле көрүп коюп жасабаганыңыз. Мисалы үчүн айталы, кулинардык курска бардыңыз, сабактарга катыштыңыз, баарын конспект кылып жазып атасыз, айтып бере аласыз, билесиз кантип жасашты. Бирок практикада жасабай атасыз, машыкпай атасыз. Жасап кете аласыз эртең? Жок. Биздин канчалаган студенттер ушул бойдон жүрүшөт, окууну бүтүшөт, бирок практика жок. Практика жүзүндө аларды бизде билим берүү системасы аксап атат бул жактан, практика жок. Барганда ал жумушта кайрадан үйрөнөт көп нерсени. Эми ошону кулинардык курста сиз жүргөндө кайра жасай берсеңиз, биринчи тортуңуз мисалы жасасаңыз окшобой калат, анан экинчи тортуңуз да окшобой калат, үчүнчүсү, анан үчүнчү, төртүнчү, бешинчи же жетинчи же 10-чу торт анан жакшы болуп чыгат. Ошон үчүн машыгыш керек, кайра жасаш керек, кайра жасаш керек. Демек сабактарда айтылган нерселерди кайра практикада жасаш керек. Өзгөчө практикага багышталган темалар бул. Кардарларды таба билүү, структура кура билүү, команда кура билүү, адамдарды бул бизнеске же продукцияга чакыра билүү, продукция боюнча айтып бере билүү, бизнес боюнча айтып бере билүү, алар менен телефондо маектешип, кыскача жолугушууга чакыра билүү, кыскача маалымат бере билүү, маектешип 10-15-20 мүнөт сүйлөшүп маалымат бере билүү, видеолорду туура колдонуп, туура иштей билүү, мунун баары боюнча сиз машыгышыңыз керек. Булардын баары практикага багышталган. Анан тааныш эмес адамдар менен кантип жол сөз баштап кетүү,
соц тармактарда иштей билүү, видео тарта билүү, булардын баарын сиз практикада көп жолу жасагаңыз да анан колуңуздан келе баштайт. Кандай бир автоунааны айдашты үйрөнгөн болсоңуз, сиз ошол жолду басып өткөнүз туура. Биринчи өчүрүп алгансыз, айдап коркконсуз, калтырагансыз, тирегенсиз, инструктордун жанында дагы калтырап тиреп өчүрүп алгансыз, машинаны. Туура эмес бурулуп алгансыз, коркуп мандраж болуп адамдар пешеходдун жанында турса, өтө элек бутун таштай элек, биз жок коркуп сигнал басып коркуп айдайбыз, машинада калтырап титиреп. Ошентип биз 1 жылга чейин кыйналабыз. Бирок 1 жылга чейин биз жасай берсек, андан кийин жакшы айдап баштайбыз. Кандай гана иш болбосун, жасай берсек. Чет тилин үйрөнүп атсаңыз, чет тилде такалып, сүйлөй албай, сөз таппай, кыйналып, ошого карабай практикада кыла берсеңиз, анан кийин сүйлөй баштайсыз. Канчабыз биз университетте окууну бүтөбүз, чет тилде окуйбуз, бирок анда сүйлөбөйбүз. Эмнеге? Практика жок. Бул жерде дагы сиз дал ошондой болуп видеолорду көрүп, бирок машыкпасаңыз үстүңүздөн, улам дубалыңызга, мышыңызга, жолдошуңузга айтып машыкпасаңыз, маалымат берип, калп эле телефон чалмыш болуп, өзүңүз менен өзүңүз дубалга, мен ошентип көп машыктым, дубалга мен азыр чалтам деп элестетип, сүйлөп, суроолоруна жооп берип машыкпасаңыз, эсиңизде калбайт, практикада жасай албайсыз. Демек, машыгуу бул 3-чү баскыч. Ушул баскычта дагы көпчүлүк аксап, ошо бойдон таштап коюшат. Сабактарды көрүшөт, бирок машыгуу жок. Машыгуу жок үчүн мен жасай албай атам, кыла албай атат, колуман келбей атат деген ар кандай сөздөрдү айткан бойдон анан болбойт экен деген бизнес атка конот. Чынында бизнес болбой атат эмес, сен иштебей атасың дегенди уга элек болот, Ошол тепкичтен аксап калышат. Кийинки баскыч, кийинки видеода